Теле алып баруучу Нурзат Токтосунова Биримдик партиясынан депутаттыкка ат салышат. Кыргыз Республикасынын Боршайкому 4-октябрда өтүүчү Жогорку кеңешке шайлоо боюнча документтерди кабыл алууну токтотту. 3-сентябрга чейин партиялар айрым бир өзгөрүүлөрдү гана киргизе алышат. Эми кайсы партиянын тизмесине кимдер киргени чекесинен белгилүү боло баштады. Маселен, Биримдик партиясынын талапкерлердин тизмеси толук ачыкка чыкты. Алдыңкы 10 талапкердин катарында Акылбек Жамангулов, социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров, Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы бөлүмүнүн мурунку жетекчиси Талас Бегалиев, Жогорку кеңештин депутаттары Төрөбай Зулпукаров, Евгения Стракова, Аида Касымалиева орун алышкан. Ал эми экс-спикер Асылбек Жээнбеков Биримдиктин тизмесинде 27-орунда. Бул партиянын талапкерлеринин катарында Жогорку кеңештин депутаттары Марат Аманкулов, Азамат Арапбаев, Улан Примов, Айбек Алтынбеков, Бакирдин Субанбеков да бар. Биримдик партиясынын депутаттыкка талапкерлеринин тизмесине 76 болуп, теле алып баруучу Нурзат Токтосунова да кирген. Булак Абал Кейжи. Сыймык Бейшекеев, чоң энем ырдасаң Маликте ырда, тимеле таңдайы түшө калып, ырлары кулактан кирип, бойду алат дечү. Эстрада ырчысы Сыймык Бейшекеев өзүнүн интернет баракчасына Малик Аликеев менен бирге түшкөн сүрөтүн жүктөп, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамы менен куттуктап, төмөндөгү пикирин калтырды. Ырдасаң Маликте ырда, тимеле таңдайы түшө калып, ырлары кулактан кирип, бойду алат экен. Өмүрлүү болсун, анын айын деп бейиши болгору чоң энем Каникей дайым мага макемди үлгү кылар эле. Макемдин деңгээлине жеткире албасак да, өнөр жолунда эш тутуп, ага ини болуп, үзөңгүлөш насиптеш болдук, тагдыр буйруп. Аз-маз кырсыктап, Кудайдын колдоосу, элдин батасы, дарыгерлердин жардамы менен бутуна туруп келатат буйруса. Сыйлык кут болсун маке. Кеч берилген бул сыйлык эртерээк эл артисттигин жетелеп келсин. Өзүңүзгө бекем ден соолук менен амандык каалайм. Жорго жүрүш менен дуулап жашап, өнөр коржунун ыр менен толтуруп бар болуңуз деген Сыймык Бейшекеев. Булак Назар Ньюс Кейжи. Лариса Жукова. Уулумду кыргыз мектепке берейин десем күлүштү. Лариса Жукова уулун Чүй облусунун Ысык Ата районуна караштуу Кант шаарынын номер 2 Рысколов атындагы мектеп гимназиясына 1-класска алып барды. Өзүнүн айтымында уулу бул мектепте кыргыз класста окуйт. Менин 2 уулум бар. Биздин 5-чи чоң атабыз 90 жыл мурун Кыргызстанга көчүп келген. Биз мекенибиз Кыргызстан менен сыймыктанабыз. Улуу балам азыр 25 жашта. Кезинде аны дагы ушул канттагы жалгыз кыргыз тилдүү мектепке берейин деп чечкем. Бирок элдин баары күлүп, кол шилтешкен. Анан эмнегедир ал уулумду кыргыз тилдүү мектепке бербей калгам. Ошентип ал номер 4 мектепти аяктап, кийин Элцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университетинен билим алып чыкты. Ал эми 2-чи уулум Руслан Жуков Кант шаарында 2013-жылы төрүлгөн. Аны ушул кыргыз тилдүү мектеп гимназияга берейин деп чечтим, деди ал. Лариса айым уулун мектепке бергенге чейин аны 2 жыл даярдаган. Үйдөн аз-маз кыргызча сүйлөйт. Бала бакчадан кыргыз тилин бир аз үйрөндү. Андан кийин атайын кыргыз тилинен сабак алды. Кыргызча ырларды, манас эпосунан үзүндү айтканды үйрөндү. Кыргыз тилинде бирөө сүйлөсө түшүнөт, бирок толук кандуу сүйлөй албайт. Анткени азырынча аз эле сөз билет. Ошон үчүн туура жана так сүйлөөсү үчүн ушул номер 2 мектепке бердик. Манастын тилин туура сүйлөгөндү билсе дейм. Кайсы жерде төрөлсөң, ошол жерге пайдаң тийсин деген сөз бар го, деди ал. Булак Турмуш Кейжи. Базаркоргон милициясы ата-энеси кырсыктап көз жумган 7 бир тууганга жардам берди. Райондук милиция аймакта укук тартип аталышындагы 2 күндүк профилактикалык иш-чара өткөргөн. Базаркоргон районунун милициясы жана жашы жетелек өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы ата-энеси автокырсыктан каза болгон 7 бир тууганга материалдык колдоо көрсөттү. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Мындай жардам милиция тарабынан кылмыштуулуктун жана жоруктардын алдын алуу максатында уюштурулган укук тартип аталышындагы 2 күндүк профилактикалык иш-чара учурунда берилген. Иш-чаранын алкагында паспорттук эреже боюнча 167 кожолуктан турган 835 жаран текшерилген. Рейд учурунда ар түрдүү укук тартип бузуулар аныкталып, 63 адамга административдик протокол түзүлдү деп айтылат маалыматта.
Милиция Арстанбаб айыл аймагында жашаган бир туугандарга онлайн окуу үчүн керектелүүчү сыналгы, чөнтөк телефон, азык-түлүк алып беришкен. Базаркоргон жана Сузак райондорунун милициясынын аймактык тескөөчүлөрү профилактикалык каттоодо турган адамдарды текшерип, жол кырсыктарынын алдын алуу боюнча тийиштүү жумуштарды жүргүзгөн. Ошондой эле район аймагында жашаган жарым жетим, тоголок жетим жана аз камсыз болгон үй-бүлөдөгү өспүрүмдөргө окуу куралдары жардам иретинде берилген. Булак Спутник KG. Каныбектин тилегин таш каптыбы. Айтылуу Каныбек Иманалиев кетип жаткан парламенттин депутаты катары бийликке кызматын аянбай эле кылып берди. Парламентте экс-президенттин макамын алып жаткан Орчунду фактор катары кызмат кылды. Бул окуяда негизги камчыны чапкан депутат катары болочок парламенттен орун алууга өзүнө чоң мүмкүнчүлүк түзгөнсү деле. Бирок саясат дегендин жолу өтө катаал жана кууш болот тура. Түрдүү шахматтык саясий жүрүштөрдөн улам Каныбек мырза көздөгөн мекеним Кыргызстан партиясынын сыртында калды. Партиянын тизмесинде Каныбек Капашевич көздөгөн 10-дук, 20-лык дегендерде анын карааны көрүнбөй калды. Мындай окуянын себеби катары Иманалиев менен Келдибековдун тирешүүсүнөн болду дегендер да жок эмес. Саясатта жоон ортодон өтүп, карт бөрү болуп бараткан Каныбек мырза маселенин эмнеге кептелерин түшүндү. Ошондуктан жүзүн сактап калуу үчүн өзү эле парламенттик шайлоого катышпайм деп жарыялоого аргасыз болду. Саясатта эмне болуп кетерин пенде эч качан билбейт окшойт. Булак Аргумент KG. Тагдыр. Эңишке 25 жолу түшкөн Алтыбаева жүрөк оорусунан жабыркап келет. Нарын облусунун Актала районуна карашты Баетов айылынын 63 жаштагы тургуну Курманбө Алтыбаева жүрөк оорусунан жабыркап келет. Курманбө Алтыбаева Баетов айылынын Таза суу, таза аймак ишканасында 10 жыл бою кассир болуп эмгектенген. Апам 10 жыл кассир болуп эмгектенген. Андан кийин оорусуна байланыштуу иштебей калган. 2 уулу, 1 кызы, 2 небереси бар. Операция жасатууга мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп, кайрымдуу адамдардан жардам сурап жатабыз. Апам жаш кезинде балбан болгон. Малчылардын майрамдарында ат минип, эркектер менен эңишке төшүп, аларды дайыма жеңип алчу экен. Өзүнүн айтымында 25 жолу эңишке төшүп, бир да жолу жеңилбептир, деди уулу Байжигит Советов. Алардын эл сом номери 0705 55 50 33. Булак Турмуш KG. Алмазбек Атамбаев Батукаевдин иши боюнча билдирүү таратты. Батукаевдин иши деп аталган кылмыш иши боюнча соттук өкүмү күчүнө кирди. Бирок соттук териштирүү жабык өтүп, иштин материалдары купуя сыр болгондуктан элдин көпчүлүгү чындыкты алиге чейин биле албай, ар кандай ушак айыңдарга жана бийликтин жалаасына ишенип жатат. Ошол себептен мен билдирүү жасоону туура көрдүм. 2011 жылдан тартып мен президент катары кылмышкер Жаныш Бакиевди өлкөбүзгө алып келүү боюнча бардык чараларды көрүп жаттым. Билесиздер, Жаныш Бакиевдин кылмыштуу буйруктарынын жана иш-аракеттеринин натыйжасында 2010 жылдын 7 апрелинде 80ден ашуун күнөөсүз жаран өлүп, 1000ге жакын адам жараталган. Ал кандуу күндөн кийин өткөн 10 жылдын ичинде ошол жараталган жарандардын да 80ге жакыны кайтыш болду. Батукаевдин ишинин маңызы төмөндөгүдөй. 2012 жылы пландалган УКМКнын операциясынын натыйжасында Жаныш Бакиев Кыргызстанга алынып келинмек. Операцияны башкарууну мен анын демилгечисине, УКМКнын ошол кездеги төрагасына тапшыргам. Мунун баары кылмыш ишинин материалдарында бар. Бирок ал материалдарда жана күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүндө менин тарабымдан жасалган коррупциялык же башка кандайдыр бир мыйзамсыз иш-аракеттер жөнүндө бир да факты жок. Болушу да мүмкүн эмес. Анткени менин алдымда бир гана максат болчу: ондогон адамдардын өлүмүнө күнөөлүү болгон Жаныш Бакиевди жоопко тартуу. Ошондуктан иш жүзүндө Сокенин соту мени канкор кылмышкер Жаныш Бакиевди жоопко тартуу боюнча УКМКнын операциясын колдоп бергеним үчүн 11 жылга түрмөгө отургузду. Чындык ушундай. Тилекке каршы УКМКнын операциясы ишке ашпай калган. Ага ким күнөөлүү же объективдүү себептер болгонбу? Буларда эртеби кечпи белгилүү болот. Кыңыр иш 40 жылда билинет. Бирок мен азырда Жаныш Бакиевге окшогон канкор кылмышкерлерди жоопко тартуу үчүн мамлекет бардык чараларды көрүшү керек деп толук ишенем. Урматтуу мекендештер, Батукаевдин иши боюнча өкүм аркылуу 150 адамдын өлүмүнө жана жүздөгөн адамдардын майып болуусуна күнөөлүү болгон Жаныш Бакиевге жана анын өнөктөштөрүнө Сооронбай Жээнбековдун бийлиги иш жүзүндө кол тийбестик макамын ыйгарды десек жаңылбайбыз. Бул өкүм тийиштүү укук коргоо органдарына жана күч түзүмдөрүнө 2010 жылдын 7 апрелинде тынч жарандарды массалык түрдө аттырган Бакиевтерге жана башка күнөөкөрлөргө каршы реалдуу аракеттерди
көрбөгөнгө ачык айкын көрсөтмө болду. Кыргыз эли мунун артында кимдер жана эмнелер турганын ачык билип түшүнүшү керек. Кыңыр иш 40 жылда билинет. Сокенин сотунан башка элдин соту, тарыхтын соту, жарандардын соту бар. Бийликтин булагы бул эл. Эртеби кечпи акыры эл жана чындык жеңет. Урматым менен Алмазбек Атамбаев. 28 август 2020 жыл. Булак аргумент KG.